1 тонна көмір достор 2460 сом экен көрсө. Бизге ошол көмүрдү 8000ден 9000ден алып келип берип атышат. Албетте өзүнүн бул 2460 деген бул кара кечеде өзүнөн барып ошол алса. Ал жактан мисалы үчүн эсептеп берейин. Антимонополия 5800 сомдон бул топ базаларга, мамлекеттик базалардын баасын койгон. Мындай мамлекеттик базалар Кыргызстан боюнча 127 жерде бар экен. Ошол жерден ушу 5800дөн барып алсаңыздар болот. Ошондой эле жеке жактарга 6600 сомго 1 тоннасына уруксат берилген. Кээ бир айдоочулар ушундай элдин, карапайым элдин күн сууктугуна байланыштуу 8000, 9000ден 1 тоннасын саткандардын үстүнө 3,5 сом примерно кошуп сатып жатышат. Элестетиңиздер, бир машина жанакындай танарлар 28 тоннага чейин тартат экен. Элестетип көрүңүз, ошондо мына мен жазып алгам бул жерге. 28 тонна бир танар 7,5 миңден эле сатса, ошондо 3,5 сом чөнтөгүндө калып атат. 2460 сом бул кара кечеге берет. Орто эсеп менен мына жеткирүүсү бул 1 тоннага 1600 сом Бишкекке чейин. Орто эсеп менен айдоочуга акчасын төлөсө бул 13000 сом айлыгы да, мындай бир рейс жасап бергеничи бул. Бул эгерде жалдан бар болсо, ошондо бир рейстен эсептеле 98 000 сом көрүп атат. 98 000 сом. Албетте, бул баягы жеңил акча эмес, баары бирок ошондой десе дагы мынча көп да, мындай мамлекет өзү бааны контролдоо негизинде атайын өздөрүнүн топ базасын түшүрүп, ошол жактан элге алгыла, арзан баада 5800дөн алгыла деп атат. 8000ден эмес, 9000ден эмес. Азыр ушундай көйгөй болуп жатат. Албетте, мен айдоочуларды дагы түшүнөм. Алар дагы баягы бир күндө эле туруп жумушу жок калып аткандай да. Аларга дагы бирок Кыргыз көмүр айтып атыптыр. Келгиле, ошол 5800 деген баа менен бизге тартып бергиле. Ошол 4000 сом себестоимость калат. Ошондо бир тоннасынан 1800 сомдон пайда көрөт да. Эми билбейм, бул азбы, көппү, бир тоннасынан 1800 сом бул эми айдоочулар билишет. Мен өзүм иштеген эмесмин, бирок өздөрүнүн машинасы, Кыргыз көмүрдүн өзүнүн машинасы, мамлекеттик машиналар ушул баа менен тартып жеткизип атат. Жана ошондой эле дагы бир көйгөй, бул топ базага төгөбүз деп ташыган жанагындай недобросовестный айдоочулар ошол алып туруп бул жактан баягы кезексиз кирип туруп, атайын мамлекеттик топ базага төгүш үчүн кезексиз болот атпайбы? Алар башка жеке жактарга, жеке базаларга кымбат баада сатып атышат. Атайын мамлекет квота берген, мамлекеттик машиналары топ базага, соц объекттерге ташыгыла деп киргизген, ошолор туура эмес жакка төгүп кетип атышат да. Ошол жагы да бар экен. Айтор, бул жакта дагы ушундай көйгөй болуп жатат. Мен ойлойм, онлайн система түзүлөт, түптөлөт. Ошол ойдо отуруп эле М-банк аркылуу сатып алып заказ кыла беребиз көмүр боюнча.